Саламатсыздарбы? Мен Абыл Касымов Алтынбек Кубанычбекович, Мырзакай айыл өкмөтүндө юрист консультант жана өзгөчө кырдаалдар, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис болуп эмгектенем. Мен иш милдеттеримдин бири болуп жарандарга ошо юридикалык консультация берүү. Бүгүнкү учурда юридикалык консультацияга жарандардын көп кайрылгандары жер маселелери боюнча көп кайрылат. Ошонун ичинде мисал кылып айтып өтсөм, өзүңүздөргө белгилүү болгой укуктануучу, укук берүүчү документ деп айтат. Негизинен жалпак тил менен айтканда кызыл китепти кандай кылып алышы жөнүндөгү маалымат берүү жөнүндө, консультация берүү жөнүндө жарандарыбыз көп кайрылат. Ошону менен бирге эле ошол кызыл китепти кандай кылып өткөрүп алыш үчүн кандай кеңештер керек экендиги, кандай документтер, иш кагаздар, мамлекеттик иш кагаздар керек экендиги жөнүндө дагы биздин жарандардан көп арыздар келип түшөт, сунуштар келип түшөт. Ошолорго консультация берип отурам. Bundan сырткары ошо өзүм жогоруда айтып өткөндөй өзгөчө кырдаалдар боюнча адис болгондуктан бүгүнкү күндө ошо өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча Адыр айылындагы каналды, ортоңку канал деп коет, ошо ортоңку каналды казууга планга берип жатабыз. Ошондой эле Шор суу каналынын ылдый тарабын, ошону менен бирге эле Зулуткар каналынын 2000 метр жерин казууга планга киргизип жатабыз. Бул деген өзү негизинен жыл сайын ушул жылдын сентябрь айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан иш алып барылуучу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу атайын иш мерчеми бар. Бул иш мерчемге атайын пландарды киргизебиз. Ушул пландар Кудай кааласа биздин айылдагы каналдар казылышы мүмкүн. Ошондой эле дагы жогоруда айтып өткөн мамлекеттик сатып алуу боюнча адис болуп эмгектенгендиктен биздин Мырзакай айыл өкмөтү өзүңүздөргө белгилүү болгондой райондогу эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Ошондуктан бизде бюджетибиз чоң, мындайча айтканда 70 миллионго барат. Ушул 70 миллионду акча каражатын бардыгын ушу мамлекеттик сатып алууларды мен алып барып турам. Быйылкы жылдын 2024 жылдын Шотный палата деп коет, ошонун текшерүүсүнүн негизинде 60 миллионго жакын сатып алууларды алып барыпмын. 2024 жылы 25 жылга карата бүгүнкү күндө паркты, Мырзакай эс алуу жайынын паркты куруу иштерине мамлекеттик сатып алуулардын расмий порталына жарыя берген. Кудай кааласа бир 3-4 күн жумушчу күн ичинде ушу жеңүүчүлөр аныкталат. Ошондой эле аксакалдар чайканасындагы заманбап кылып эки этаж кылып курууга дагы азыркы күндө ПСД деп коебуз, проект сметный документацияларды даярдоо иштери жүрүп жатат. Буга дагы ушул мамлекеттик сатып алуулар боюнча сатып алганга туура келет. Ошондуктан эми азыр бүгүнкү күндө кандай чоң объектилер болбосун, ушул 70 миллиондук иштердин бардыгын мен алып барып отурам.